талапкерлердин жандоочулары менен сүйлөштүм да. Ошондо менде бир нерсе таң калтырды да, жолуккандачы. Айрым талапкерлердин жандоочулары эгерде Адахан Мадумаров президент болуп калса эмне болот деген суроолорду берип аттым да мен. Десем, көбү сизден коркушат экен да. Эгерде биз Адахан Мадумаров президент болуп калса анда биз өлдүк деп атпайбы. Эмне десе, мындай ошону эмне себептен мындай болушу? Коррупция өлөт да, ошондо өлөт да алар. Коррупция өлсө өлөт да алар. Алар себеп мындай кетменче оокат кылып аткан жок да. Мына шаарды караңызчы. Керемет машиналарды 18-19 жаштагы кыздар айдап алып, урган бойдон кетип баратат. Ошолор тамеки кие берип коллору жору болду. Же кетмен чабышты. Эмне болду? Кайдан алды? Баары түшүнүктүү да. Мына биз суктанганды жакшы көрөбүз да, кемчонтойбуз. Карагылачы Өзбекстанга кандай керемет президент келди. Мирзиёев келип баарын ордуна коюп атат. Прокуратура эмне кылып атат деп. Карагылачы Путин эмне кылып атат деп. Айылын өзүңдүн араңда жүргөн Путиндер, өзүңдүн араңда Мирзиёевдер жүрөт. Эмнеге ушундай кемчонтойсуң сен? Эмнеге мындай оорукчансың? Жүрөт. Алардан мүмкүн ашса кем кылбаган азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Неге аларды көтөрө албайсың? Биз кемчонтойбуз, оорукчанбыз. Мына кече кайдан жайдан алып келип, эчен акчаларды алып келип төлөтүп, Стивен Сигалды сүйлөптүрүптүр, уктум мен, көргүлө элекмин. Дүйнөдөгү башкы буддисттердин бир символу. 5 убакыт намаз окуп, Алладан калбаган кишини колдоп койгула деп келиптир, имиш. Өзбекстан. Кыргызстанга. Өзбекстанга сырттан киши келип, ушуну президент кылып койгула деп айта албайт, айттырбайт дагы алар. Жалгыз ээси жок кыргызга гана айтылат. Анысы да келип айтып кетет, мунусу да келип айтып кетет, муну президент кылгыла, аны президент кылгыла же себеп. Салижан Жигитов айткандай, башка жактан келип айтса көбүрөөк ишенген калппыз да биз. Ушундай бир оорукчанбыз. Сизди кимдир бирөө кайрадан президентке кошулуп чакыруулар болгонбу, жок? Ошол эле Жээнбековго, Бабановго кимдир бирөө чакыруулар, жеке чакыруулар. Сиз азыр өзүңүз айттыңыз го, аябай коркут экен деп. Аябай коркут экен деп айтып атпайсызбы? Жээнбеков чакырайын деп мүмкүн аябай катуу мындай бир тызылдап аткандыр, бирок чакыртпайт. Ал өзү чечпейт. Жанында кимдер болушу керек, командасы кандай болушу керек, эмне деп сүйлөш керек, ал өзү чечпейт тилекке каршы. Сокен жакшы жигит, жакшы, мыкты, эч маселе жок. Адамдык бир сапатында бир шек келтиргим келбейт, келтирген күнөө да болот. Адамдын кемчилигин айтпайм. Мен саясаттагы тутунган жолун гана айтып атам. Ал өз алдынча эч качан маселе чечпейт. Чечкен да эмес. Өз алдынча маселе чечкендердин баары саясатта көп турбайт. Бийликте көп турбайт, саясатта турат, бийликте көп турбайт.